Саламатсыңар оқушылар, 7-ci классқа biz bugün Kırgızdın Boz Үйü деген temada kompozisiyalıq süret tartабыз. Kompozisiya деген сөздің ma'noсын bilesiңер. Bu söz muzika janrida da var, oşonda ele көркөмөнөр nemelerde de var. Sebebi kompozitor degende biz muzika жазган адам деп елестетебиз. Ал эми көркөмөнөр тармагында болсо kompozisiya degende biz körбөсүнөн muzika чыгаргансыңар эле, körбөсүнөн сүрөт тарткан адамды айтабыз. Буларды да композитор деп коюшат. Biz bugün Boz Үйдүн кандай экендигин билебиз. Boz Үй Кыргыздын эзелки ата бабабыздан калган биздин тиричилигибизди ушу деңгээлге чейин алып келген көчүп жүргөн элдердин көчмөндөрүнүн негизги жашоочу жери болгон. Boz Үй жыйганга жана курганга оңой жана тез болот. Ошондуктан бул кышында жылуу, жазында салкын болот деп Kırgız eli bunu ata babamdan beri alıga çeyin alıp gelip жүрөт. Бұл adır bizim en bir asemdүү имараттарыбыздын biri. Аны biz кантип баштайбыз? Ал үчүн biz бүгүн боёк эмес, түстүү кагаздарды колдонобуз. Мына түстүү кагаздар бар бизде, ар түрдүү түстүү. Ошону мен ак кагазга биринчиден баштаймын. Эң биринчи асманды баштайм. Себеби biz Кыргыздар тоодо жашаганбыз, тоодо боз үйлөрдү тигип, ошол жерлерде иштерибизди аткарып, малдарыбызды багып, тиричилигибизди өткөргөнбүз. Мен биринчиден болуп азыр мына асманды ушул дереге чаптайм мына. Асман билесиңер көк түстө болот. Эми асман элестелгенден кийин жайлоодо элестетебиз биз азыр. Асмандын бирки жагында биринчи ой бизге көзүбүзгө ак тоо элестелет. Ак тоо, Кыргыздын тоолорун билесиңер, эң бийик чокулуу, аранын мизидей болгон ак мөңгү каптап турган, мөңгүсү дайыма жашаган, кышын жазы кетпеген тоолор болот. Ошону мен алардын төмөнүрөөк жагына жайлаштырдым мына. Мына биздин ак мөңгүлөрүбүз мен ак кагаздан кесип жабыштырдым мына. Эми бизге эмне жетишпей жатат? Ак тоолордун бер жагында бийик аскалуу зоокалар жатат. Ошол зооканы мен баштайм дейм. Ал зоокага мына мындай сыя көк түстөгү немени аламын. Түстүү кагазды аламын. Муну дагы желимдин жардамы менен желимдеп ушул тоонун берки жагына, өзүбүзгө жакын жагына жайгаштырамын. Көрдүңөрбү? Бул жерде асман, мөңгүлүү тоолор, ак тоолор, ала тообуз, ошондой эле Оштун Сулайман тоого окшогон кочкун кызгыч сыя көк түстөгү зоокалар жайгашты. Эми бизге эмне дагы жетишпей жатат? Бизге жетишпегенин бир жери жашыл жайлоолорубуз жетишпей жатат. Мен ал жашыл жайлооду азыр силерге тартып көрсөтөмүн. Жашыл жайлоо, мына жашылдан алам мен буга. Жашыл түстүү кагазды алам дагы. Ушул жерге жашыл түстөгү жөнөмени жайгаштырам. Мынакей, желимдин жардамы менен кадимкидей эле чаптаймын бул жерге. Мынакей. Сыя көк зооканын бер жагында биздин жашыл адырыбыз пайда болду. Жашыл адыр биз жайлоого келип калдык. Бул жерде жайлоодо күн жылуу, ал күн жылуу жерде чөптөр жакшы өсөт. Жана мал жайыт үчүн ыңгайлуу жер, ошол жерде биздин кыргыз үйүбүз да жайланышы керек. Мен эми кыргыз үйүн мурда даярдап алдым, мына көрдүңөр. Кыргыздын Боз үй деп коет, биз муну ак үй кылдык. Ак үйдү мен ушул жерге жайгаштырсам керек. Кара көрөйүнчү, мындай жайгаштырсам болобу, же бул жагына жайгаштырсам болобу? Менимче мына жагга жайгаштырсам керек. Себеби бул жагында бир аз кененирээк жашыл алам бар. Мен муну дагы жанагындай ыкма менен, желимдин жардамы менен ушул жерге чаптаймын.
Manaki Kırgızdın boz үйü jайланып атат bu жерге. Көрдүңөр балдар? Kırgızdın boz үйü jайланып эми дагы бирдеке жетишпей турат. Мен бул кыргыз үйдү жасагандан кийин муну дагы түстүк кагазды колдондум. Бул жерде мына бул эшиги кочкур көп. Боз үйдүн өзү ак түстө. Ошондой эле көлөкө тийип турган жагын бир аз сарычыраак кылдым. Түндүгү кочулураак. Ошондой эле мунун көлөкөсү бери тарапка түшүп турат. Бул сыя көк менен белгиленип турат. Эми буга дагы эмне жетишпейт? Мунун мына жерде бош жай калып кетти. Себеби көркөм менен сүрөт өнөрүндө бош жай калбаш керек да. Бул жерге дагы бирдекени жайгаштырышым керек. Же коронубу, же малдардыбы, же кандайдыр бир дарыяны агызып коюшум керек, бирдекени тартышым керек. Мен ойлонуп отуруп, буга жакшы бир карагайдын элесин койгум келди. Ана мисалы үчүн карагай. Карагай кочкулураак белги жашылган, бирок мунун жарык биягы, көлөкө жагы менин тарабымда турат. Кочкулураак бул. Мен ушуну жайгаштырып көрөйүнчү, кайерге койсом болот экен. Мына, мисалы үчүн ушундай кылсак болот. Бир аз биракка кылсак да болот мына. Ушундай кылып туруп мен муну желимдейм. Мынакей балдар. Көрдүңөрбү? Биздин боз үйдүн алдында арса карагайлар дагы көгөрүп турат. Азыр бул жерде бош орун калган жок. Себеби жайлоо жашыл, боз үй турат, алдында арча турат бийик. Анын көлөкөсү да түшүп турат. Мына ушундай кылып, мен боектун ордуна түштүк кагазды колдонуп, композиция иретинде боз үй деген темага ушундай бир жаратылышты силерге тартып көрсөттүм. Балдар, силер дагы муну ушундай кылып, өзүңөрдө бар түштүк кагаздарды колдонуп, өң түштү таап, өз иретинде коюп, ушундай кылып тарта турган болсоңор, силердин композицияңар дагы жакшы баага ээ болот. Анан эгерде бүтүрсөңөр, мени менен байланышкыла, менин WhatsApp аркылуу мага бере турган сурооңор болсо бергиле, мен силерге жооп берейин. Анан онлайн сабагыбызды ушинтип уланта берели. Рахмат силерге.